Kayranan egerde şunu cavız edip atkarsanız, anda birlikten birinci olup, bizden hurmatlı prezident Sadır Japarov'a bolgan elden işenimi nöl göçü. O anda CHP 3 payı olsa, ben bir ayıp koyayım. Karışa, ben böyle tepeden çıkmayayım. Anda sokka bolgan işenim nöl göçü. Siz, ben birinci bolganda aytkamın. Kılmışının ayakta bakanda daha karşı çıkamın. Kolda koygan enesmi. Sokta cevap ötközümünü daha aytkamın. Birincilerden bolu öpünç getirdim de. Ondan keyin buna benim jaktolçularım aytkanda kolda bergende men ayttım da. Endi yerge tuğru oturdunuz dedi. Birinci başlaganda Ayıplanışı Hasanov. siz bunu neyden düşüp kaldınız hurmatlı sot. Oşanduktan ben oylayayım. Kanişçaka jana baş meydanlarına yapıp siz meydanlara da başı işiniz gerek. Tezkerlerini başı verin. Jana Sotot'un taktiğini buzgan için Hasanov sol dalından çıkarılsın. Biz yaratqanda aldanmayız, birbirimizi aldayız. Jasalgan kılmışlar. Prezidentti kollayınız hep birinci olup. Kollagandan keyin. Şunday kabakta oturganlarga bu. Ben düşündüm dahi düşünmeyim dahi. Abi iyimle et dahi, sınmayın dahi. Амчбеков Шаевич. Урматтуу судья, урматтуу бүгүнкү сот процессине катышуучулары, мага мүмкүнчүлүк берилип отурат айтканга. Мен как саясатчы катары, как коомдук ишмер катары ушул мени жаманатты кылып келишкен. Ошондуктан урматтуу судья, мен сизден суранамын, бир 2 мүнөт ашыгыраак сүйлөсөм мүмкүнчүлүк берсеңиз. Биринчиден урматтуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, мен сиздерге кайрылып айтып кетер элем. Бардык ушул жерде сотто болуп аткан нерселерди объективдүү чагылдырсаңыздар. Бир маселе боюнча айтып кетейин. Мисал, мамлекеттик күч менен басып алуу жана Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Мамлекеттик күч менен, мамлекеттик конституциялык түзүлүштү күч менен оодарууга аракет жасады деп мен айтып коер элем. Эч кандай андай нерсе болгон эмес, андай болушу мүмкүн дагы эмес болчу. Себеби дегенде, өзүңүз билесиз, урматтуу судья, урматтуу прокурорлор, ошол 295 статьяны аткаруунун признаки преступления бар. Бир дагы признак преступления ал жерде болгон эмес. Ошондуктан, урматтуу прокурорлор, урматтуу судья, бул жерде эч кандай ушуга чейин дагы менде ой дагы болгон эмес, аракет да болгон эмес. Мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга эч кандай биз аракет жасаган эмеспиз. Алла Таалам турат, Кудай турат. Ушундай болуп өсүп аткан маалда дагы баягы эле бузукулар, баягы эле ушу мамлекетти дагы бир ызычууга салса экен деген үмүттөнгөндөр бар. Кудай кааласа баары жакшы болот деп айтып кетем. Мен ишенем. Эч кандай мыйзамды бузган жокмун. Мыйзамды бузган коррупционерлерди, жегичтерди, ичкичтердин баардыгын төлөтүрүп атат. Бүгүнкү күндө дагы кайталап айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мамлекеттин казынасына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан 120 миллиард сомдун тегерегинде акча кайтарылды. Бул не деген акчалар? 120 миллиард сом.